Allah'ın Rabbisi Allah'a çeksiz maqtolur bolsun. Muhammed Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e cananı gülüsünü, cana sahalarına Allah'ın salam dualar olsun. Musulmanın süyüsün küçötkön, kol karmaşık silkisi günölörü kötkön, jalpыңыздарга Allah'ın tınçtığı, bereketi, cana rahmat olsun. Assalamu aleykum rahmatullahi ve berekatuh. Hurmatly Müslüman betlanlarım, Allah Taala'nın özünün sözünde ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Eğer de Allah Taala'nın жақсылықтарын есептей тұрған болсаңыз, санап біте албайсыңар дейді. Albatta, Allah Taala'm bizga suvni bekor qildi. Allah Taala'm bizga avani bekor qildi. Allah Taala'm bizga o'tni, o'rtni bekor qildi. Adamlar jadagasa kislorodni da satib qolgan hozir. Ummatli musulmon betlanım. Allah Taala'm bu dunyoga бүткүл нерсени bizga жеңил qildi bu dunyoda. Biroq adam balası özünü özü zulm qiladi, adletsiz muomala qiladi, бүткүл нерсени өзүнө оор кылып алат. Жадагаса Allah Taala'm момунга капырга караганда көбүрөөк күйүндү, өтө күйөт. Момунун күнөөсү кечирилүүсүн жакшы көрөт. Ошондуктан Allah Taala'm момун үчүн жеңил сөздөрдү да айтып койду, жеңил сөздөрдү да үйрөтүп койду. Кимдейм ошол сөздөрдү айта турган болсо, күнөөлөрү кечирилсин деп. Абу Хурайра риваят кылган хадистерде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, Имам Бухари, Имам Муслимде келтирилет. Калиматан хафифатан алал лисан, сакилатан фил мизан, хабибатан илар рахман. Субханаллахи ва бихамди, субханаллахил азим. Эки сөз бар дейт. Тилге өтө жеңил, кыяматта сооп таразасына өтө оор, жана Аллах Таалама өтө сүйүктүү дейт. Бул кайсы сөз? Субханаллахи ва бихамди, субханаллахил азим десеңиздер, чоң ажырларды алат экенсиздер. Чоң көп сооптарды алат экенсиздер, уммат мусулман бетвандарым. Ошондой эле Имам Бухариде келтирилген хадисинде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ман кала фи яумин ми'ата марратин субханаллахи ва бихамди, хутtat хатаяху ва ин канат мисла забадил бахри." Кимдегим бир күндө субханаллахи ва бихамди деп 100 жолу айтып кое турган болсо, анын кемчиликтери, күнөөлөрү кечирилет, өчүрүлөт. Жада калса ошол күнөөсү деңиздин көгүндөй көп болсо да деген. Уммат мусулман бет турганым. Сахих хадисте эле Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: кимдегим эрте менен субханаллахи ва бихамди деп 100 жолу айтса, кечинде субханаллахи ва бихамди деп 100 жолу айта турган болсо, кыяматта ушунчалык чоң көптөгөн сооптор менен келет. Андай сооп менен эч ким келбейт. Бир гана ошондой адам келет. Кимдегим эртелүү кеч 100 жолудан субханаллахи ва бихамди деп айтып жүргөн адам болсо, ошол гана ошондой сооп менен келет. Же андан көбүрөөк кылып айтып жүргөн болсо, ошол да ошондой чоң сооптор менен келет дейт. Уммат мусулман бетганым. Allah Taala'm özünün Kur'anında innal hasanati yuzhibnas sayyiat, чындыгында жакшылыктар күнөө иштерди кетирет дейт, жаман иштерди кетирет дейт. Уммат мусулман бетганым. Сахабалар ушул аят тууралуу Аллах Таала Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдан сурайт. Аллах Таалам ушул аят тууралуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сурайт: "Эй Аллахтын элчиси, чындыгында Аллах Таалам жакшы иштерди кылсаң күнөө иштерди кетирет экен. La ilaha illallah деген сөз ушул жакшы иштерге киреби десе, жакшы иштердин эң жакшысы la ilaha illallah деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. La ilaha illallah сөзүндө көп кайталап жүрсөңүздөр, бул дагы күнөөлөрдү кечирилүүсүнө себеп болот экен, урматтуу мусулман деп турганым. Жеңил сөздөр, өтө жеңил. Субханаллахи ва бихамди, же субханаллахи ва бихамди, субханаллахил азим. Субханаллахи ва бихамдини 100 жолу айтыңыздар, эртелүү кеч айтыңыздар. Же калган убакта айтыңыздар. Жана la ilaha illallah калимасын оозуңуздардан түшүрбөңүздөр. Аллах Таалам күнөөңүздөрдү кечирген болсун. Аллах Таалам сиздерди жакшылыгы менен жазалаган болсун, жакшылыгы менен сыйлаган болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.